Бізден Қырғыз телевидениясындағы «Маға жар керек» көрсетісіне қош келіпсіздер. Біздің учурда қыздар мен турмушқа чыгам деп айталчы емес, азыр замандын талабына жараша, азыр біздің көрсетүүгө келип, мен турмушқа чыгам, мага жар керек, мен сулуумун, мага спрос көбөйдү деп келип атышат. Азыр бияка турмушка чыга турган кызыбызды, ошондой эле үйлөнө турган жигитибизди, анан жаштарга акыл насаатын айта турган акыл аксакалыбызды көрсөтүүгө чакырдык элек. Анда акыл аксакалды чакырып койсоңуздар бияка студияга. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Чакырган экенсиңер. Жакшы, мына жайлоого кетелекте жолуп коюп кетейин деп. Аксакал, эми бул биздин көрсөтүү жар керек деген көрсөтүү, ошон үчүн сизди чакырдык. Жарбы? Жар эми бизде Бишкектин ичинде жок балам. Муну буум жакка барсаң ушакта көп да жар. Не бирөө секиреп экен. Я. Жок, эме сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мага мен турмушка чыгам деп атат да. Ошентип айтпайсың балам. Аны бизде минтип айтат. Же күйөө керек, же болбосо эр керек деп айтат аны. Жар да бизде жана суу жеп эки жак аң болуп калган жерди жар дейт. Анда ошол мага күйөө керек деп кыздарыбыз келип атат, жигиттерибиз дагы жар издеп келип атат. Анан сизди ушул жаштарга акыл насаатын айтып койсун деп чакырдык. Анткени сиздин тажрыйбаңыз чоң экен, болгону 11 жолу үйлөнүп турсуз, ошон үчүн сизди чакырдык. Эмне шылдыңдаган чакырдың берги адамды? Жок, эмнеге? 11 эмес, 12 деп айткан, 12? Мени талаага кетирген эме экен, бул 11 деп. 12 деп айткан. Эме 11 деп жазып койгонунда деле манден бар балам. Неме мындай да. 8-нчи аялым алып атканда байкабай 1-нчисин кайра алып алыпмын да. Адашыппы? Үйлөнгөндөн эле көзүмө тааныш көрүнөт. Кайерден көрдүм эле деп коем. Ушу бир жерден көргөндөй болом. Жакшылап мындай кылып карасам, аны менен о биринчи жашаган экен ата. Буларды абайлабасаң чатакта любой жол менен кайра тийип алышы мүмкүн. Көп жерден үйлөнгөнсүз ба? Тажрыйба Кудайга шүгүр балам. Тажрыйба кенен. Ушул тажрыйба арттырабыз, салт үйрөнөбүз деп бар жактан үйрөндүк. Нарындан үйлөнүп, алардын кем тырп этмесин көрдүк. Оштон үйлөнүп, алардын кемпир өлдүсүн көрдүк. Кандай? Ошто бир кемпир өлдү деген бир салты бар экен, анан тойго барсак эле кемпир өлдү деп калышты. Настырыңа түшүп калдым ар жакта. Өзүмчө жиним келип биякта туруп өлө турган кемпирге тойго бок барбы деп. Өлүп калабы экен? Көрсө бир кемпир эшиктин оозуна туурасынан жатып алат экен. Анысына 300 сом берсең ыргып турат экен ордунан. Таяктан бир таякем келип 250 сом берсе, жана өлдү деген кемпир бир көзүн ачып алып, коюңго да майдаланбай сал кошуң дейт. Өлүп баратып содалашат экен го буларың. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Аксакал, эми бияка бүгүн турмушка чыгам деген кыздарыбыз келди. Акмөр деген кызыбыз келди. Негизи кыз бала кезеги келгенде күйөөгө тийген жакшы болот балам. Эркек баланыкы билинбейт. Кыз бала убагында тийбесе болбойт. Илгери бизде ушундай салт бар эле. Тебете менен бир коюп жыгылбаса күйөөгө бере берчи болчу. Азыркы кыздарды лом менен урсаң лом ийилип кетип атат балам. Ошон үчүн биздин көрсөтүүгө келип атат да. Убагы келгенде күйөөгө тийген жакшы болот. Аты ким дейсиң? Акмөр деген кызыбыз келди бүгүн. Айнан ушинтип эле ат койсоңор болот экен го. Теле баш каякты ээрчип ат коет экенсиң, Света, Неля, айнан. Эркек бала качан ома деп ат койчу эле, айнан.
Эми элестет, муну кемпирдин аты не эле болсо элестетпейсиңби? Оны аксакалдын аты Ома болсо элестетем. 80-деги Оматан келет. Кыргызда илгертен эле жакшынакай аттар болгон. Жумакан, Тажыкан, Калбы, Бурулай, Кандалат, Шарапат, Карамат. Муну ноокат чокко өтсөң, Адапкан, Өлмәс деген аттар бар. Эми Светага караганда Өлмәс кыргызча экен да. Ошентип ат койсо болот да айнана. Туура айтасыз. Эми аксакал уруксат бериңиз, студияга ошол бүгүнкү турмушка чыга турган кызыбызды чакыралы. Акмөр деген кызыбыз сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт дегенде, а дегенде сүрөтүн жөнөтүп, андан кийин өзү келди. Келсин. Анда маэстро музыка менен жардам берип койсо, биз Акмөр кызыбызды студияга чакырып алсак. Акмөр келди. Неме балам, ушуну агы жок эле жөн эле мөр десе болобу? Коюңуз аксакал. Өзүнө атап койгон аты бар экен, жакшынакай. Ат десең ат, мынакей бой десең бой, өң десең өң. Жок, Кудай бойдуго берип турган, бирок өңдөн кичине адашып кетиптир да балам. Аксакал. Аял затынын, ар бир аял затынын өзүнүн сулуулугу бар. Эгерде баалап билген болсок, мынакей көзүн караңызчы, бакырайып турат, жакшынакай кыз экен. Балам, көзү бакырайган деп мындайды айтпайт. Бакырайган деп турат го алдыңда. Эми сиздикиндей бакырайбаса дагы өзүнө жарашкан көзү бар. Сен ушуну бакыран көз десең, сенин деле буксуң өлгөн экен балам кой. Букус эмес, вкус деп айтыңыз. Ошондойң өлгөн экен балам сеники деле. Ошоның бир каратып алышың керек экен. Эми көзү сиздикиндей болбосо дагы өзүнө ылайыктуу көзү бар экен, мурду кырдач, жакшынакай кыз экен. Эмнеге андай деп айтып атасыз? Мурду кандай? Мурду кырдач. Балам, мындайды бизде кырдач мурун дебейт. Мындайды резетка мурун дейдиндер. Не? Өзүңүздү билсеңиз, күлчатилдей болуп турат го өзүңүз. Эми кандай болсо да биз убагында алып койгонбуз да балам. Аксакал, айттым да. Эми атайын турмушка чыгам деп келген кыздын үстүнөн издеваться этпесеңиз, туранчы. Жо, издевательство кылбадым. Эми айттым да балам. Мынакей, сизге таарынып, оймоктой оозу менен өзүңүздү билсеңиз деп мынакей таарынып атат мынакей. Кандай оозу менен? Оймоктой. Балам, сен оймокту көргөнсүнбү өзү? Ооба. Оймок деген мынча болот. Эми ушуну алып барып тигин ооз. Неме? Билериктей де балам, билериктей оозу менен де. Эми билериктей болушу мүмкүн, эми эгерде оозун ачса. Лучше ачпай эле койду. Мейлиңиз эми. Конкурстун шарты боюнча 1-2 суроо бар. Акмөр, өзүң каерден болосуң? Мен Джалалабадтан болом. Каерден? Джалалабад. Жалалабадтан болсоңор бая таш ийип эмне болду? Мен берегирээк Тейит деген айылдан болом. Ошол жерде уктуңуз беле, же бардыңыз беле Тейит деген айыл. Тейиттен. Тейиттен болсоң кана Бакиевдин үйүн өрттөгөндөр таптыңарбы? Жок, биз тоноп атканда өрттөнгөн эмес болчу. Кийин бир жумадан күйүп кетиптир го. Сурап койдум. Аксакал, кечирип коесем, сиз форматтан чыгып кетип атасыз. Жок, балам, форматтан мен чыкпадым. Форматтан биякта депутаттар чыгып кетти. Сен мародер, сен алдың, сен урдадың.
Де birine biri ok görgözüp atat, Aksakal. granata görgözüp atat. Aksakal. Geçen Tovaş'ta birisi puşka süyrep жүрүp tur kıştın günü. Ақсақал. Темадан алыстап кетип атасыз дейм. Бопtur bana meyli. Жалалаттан болсоңуз, кайерге турмушка чыгайын деген оюңуз бар? Эми мен быйыл бышымчылыгыраак, жылуураак Оштон болсо жакшы болот эле деп турабыз. Oş demek jana Мырзахматов ne oldu? Аны билбейт экен байке. Ақсақал, темадан чыгып атасыз дейм. Boptur ama. Bu degen, aytsaң temada. Баары бир Мырзахмат жөнүндө айтасызбы, Келдибек жөнүндө айтасызбы? Биз бул КТР, биз ал учурда реклама коюп коебуз. Болду, түшүндүм. Силердики ошол кытердик ошо. Элдин оюн айтайын десең эле жыртаң да ортодон реклама бересиңер, билем го мен. Эмнеге Ошко турмушка чыгайын деп? Себеби дегенде аябай үшүдүм быйыл. Же көмүр күйбөйт өлүңдөрөйүн, же свет күйбөйт болчу. Тоңуп калдым, үшүп. Кыйналбай күздө эле мотуйуп катыйып албапсың да. Мотип мага анча деле жакпайт эле. Еще не признает она. Конечно. На себя посмотри. Хлеб наше богатство. Заткнитесь, пожалуйста. Не курит, не ссорит. Не влезай, убьет. Соблюдайте дистанции, пожалуйста. За рулем курсант. Опасно для жизни. Круглосуточная аптека. Вулканизация. Круговой. Опасно однажды в Америке. Орусчаңыздар түгөндө окшойт. Орустардын макалдары да. Турмушка Акмер, турмушка чыгайын деген жигит кайсыл жерде иштесе деген ой бар. Эми ак үйдө иштесе жакшы болот эле. Ак үйдө иштеп, элдин акысын жебеген, тапканын таап эле мен жанында үйдө отурса эле болот эле. Барбы? Анда sen güyege тийбейсиң го. Неге? Кызым бизде андайы жок. Жок андай. Азыр бизде мындай болгон, биздикилер ак үйгө чоң иштерди кылып, эл үчүн чоң иштер жасаш үчүн эмес. Ак үйгө чоң жеп, чоң ичип, чоң В общем, андай немеси калбады бизде тазасы. Sen мындай кыл, анда элдин акысын жебеген, эл үчүн иштеп, эл үчүн кызмат кылган күйөөгө тийгин келсе, сен лучше өлүп барып аяктан тий кызым. Bizde мындай калбады. Bizde жана Абдулда бар айтмакчы, bizde жаллаң бирин-бири көрө албаган, ичи тар, чирик, ириң күмөндөр бала айтмакчы, бирин-бири чуук менен чукуп, чыбыгы сынып калса, колу менен чуккандар калды жалаң азыр bizde. Тазасы барбы. Тазасы Кәрімдікінде бар екен, кече урганбыз. Аксакал мынакей, Акмер кызы сөзү эстетип урдап калды. Конкурстун шарты боюнча бир ырдап кое турган жер бар. Акмер даярсыңбы? Ова. Анда микрофонду uzatып коеюн. Ырдайт дагы мунун. Анда мен сиздерге сөзү Тынар Курбаналиевдики, обону Борончу Кудайбергеновдун мага срочно жар керек деген ырын тартуулап берейин. Сөзү кемики дейсиң? Тынар Курбаналиевдики. Садаңытен, жакшы бала ошо бала. Кашы көз капкара, көзгө сүйкүм бала го бечара. Көз тийбесин, мейли, жүрө берсин. Берки обанчуң болбойт кой. Байкерде берейинби? Баштайм. Бишкек барсыңарбы? Жаштар. Баарыңарды биге чакырам, анда месе мага срочно жар керек. Мага жар керек. Маңыро басып турган, момпоюп күлүп турган, күндүгө урушсам дагы унчукпай угуп турган. Мага жар керек. Мага срочный жар керек.
Көздөрү күйүп турган, кулагын түрүп турган, кармалсам башка менен көрмөксөм болуп турган. Мага жар керек, керек. Beçarаны срочно бербесе болбой калыптыр. Аксакал азыр Акмөрдүн дагы бир бийлеп кое турган дагы бир жери бар өзү ушундай. Шат Би боюнча. дагы барбы? О, бийлейт. Өлтүрөт экен да. Кандай бийле? Жалгыз калган аккунун арманы деген бий. Маэстро каттыраак кой. Маэстро, катыра. Жалгыз калмай экен го. Аккулардын арманы. Аккулардын арманы. Аксакал бийлеп бүттү. Би кара жерге кирсин буту түштүбү? Конкурстун шарты боюнча Биздин аккуу ушул болсо бечара карга каерде жашап атты экен. Аксакал конкурстун шарты боюнча азыр Акмөр ары кара олтура тургуш керек ушундай. Айнанайын ушундай шартыңар бар экен. О, жана эле нары каратып койсоңор бирден болосуңарбы? Эми муну ары карап отурган себеби наркы бөлмөдө Акмөргө жолга турган жигит күтүп олтурат. Буга бирөө кел. Кайсы шорун каткан келер экен эми. Макул бала. Анда жигитти чакыралы. Акмөрдү эл арасынан таба албаса, ак үйдү аламын деп ала албаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын дегенде, алдыңыздарга жигитти чакыралы. Маэстро музыка беребиз. Жигит келет. Алейкум бала. Мына келди. Балам. Муну баланын аркагабы? Ооба. Жалкага балам. Кандай? Кой балам. Сенин деле ушундай ийнелериң бардыр, кой. Не болду Аксакал? Бала, кой дейм. Бир жакшынакай баланы майып кыласың, бала. Аксакал. Булар эркектин кусуру уруп кетет айтып коеюн. Эми өздөрү табышты да. Ким бул? Сен мени эмне кыласың? Сен наркыны сура ким деп. Бул Акыл Аксакал, биздин студияга келип акыл айта турган аксакалыбыз. Эми Акыл Аксакалдын деле акылын угуп койсоң болмок. Мейлем. Бир суроо. Аял затынын асылы ким деп ойлойсуң? Аркамда олтурат. Эркелеп атат. Неме? Балам sen түшүнбөй калдың. Аял затынын асылы ким деп атат? Аял затынын асылы. Аркамда олтурат, аркамда. Өлүп кетип өзүңөн көрөмү? Эми точно үч коргондон көрөсүн эми. Акмөр, сизге суроо. Сиз кайсы тамакты жасаганды жакшы көрөсүз? Мен аркамдагы кандай тамак жакшы көрсө жасай берем, бирок мен өзүм көбүнчө шакарапты жакшы көрөм. Туура эле тамак. Себеби бул шакараптан башка жеген эмес бу. Тамак жеген эркек мындай болбой. Жөн эле күкүрттүн эки чийине шимди кийгиз кой. Аксакал, мени деген балбандын тукуму дейт, балбандын. Кандай? Балбандын тукуму болом, балбандын. Тукумуң менен кара жерге кирсен, тукумуң менен. Балбандын тукуму сендей болсо, муну бечаранын тукуму эмне болду экен?
Аксакал, мен тукумума асылбай отуруңуз. Бап тур балам. Мен міне шымшықтың тұқымын көрбей жүр дейсің. Ошо тукумга кызыккандардын өткөндө парат өттү. Уктум. Аксакал, мына азыр эң кызыктуу учур келди. Азыр бири-биринин жүзүн, өңүн көрө турган учур келди мынакей. Азыр ба? Аха. Кой отур балам анда. Мен муну чечип алайын. Биреге таңасызбы? Я, Биреге таңасыз. мунун жаагын таңам. Неге? Мунун азыр наркыны көрсө жүрөгү жарылып өлөт азыр бу. Жигит даярсыңбы? Даярмын, даяр. Акмөр сизчи? Батыраак болгулачы көргүм келип атат. Анда маэстро музыканы беребиз. Мен 3 деп санайм. 3 деп санаганда бири-бириңерди карайсыңар, 1 дегенде ордуңардан турасыңар, 2 дегенде жакын келесиңер, 3 дегенде бири-бириңерди карайсыңар. Маэстро музыканы беребиз. Анда 1. Сволочь. Ey. Koy anты өлгөн адамдын артынан жаман сүйлөбө. Міне мен ушуга убактымды кетирип ушул жерге келдим мен. Мен алдаганда мен жакка жок. Жаккан жок. Карабашың ушуга тийбесең эрсиз өт анда сен. Аксакал, биздин көрсөтүүдө мындай болчу эмес эле. Не болду анан? Кызыбыз жигитти жактырбай кетти. Мына гүлүңдү өзүң карма, сени жактырбай кетти. Жоқ, ал менің бірінші аялымда. Биринчи Бала. Сурап алып келбейсиң, Эдмар уара кылбай. адашып кеттириз Аксакал, андай болбош керек эле. Ай. Морончу Кудайбергенов.